жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын ошо бузулганын билип туруп, анан кимге ишенерин билбей калышты азыркы заманда. Же ИИМ кызматкерлерине ишенишеби, же кимге ишенет? Анан негизи укуктары бузулган болсо кимге кайрылыш керек? Бул жолдун алдын ала жолу барбы? Ыйгайрым укуктук мамлекеттик органдар болот. Сөзсүз ошол биздин укуктарыбызды, жарандардын укуктарыбызды мамлекет коргош керек. Өзү 3 принцибибиз бар мамлекет менен мындай мамиле түзгөндө. Мамлекет бизге биринчиден адилеттүү сот түзүп бериш керек. Биз ошо сотко кайрылып өзүбүздүн маселелерибизди чече турган. Эгерде бизге мамлекеттик органдардын ишмерлери кандайдыр туура эмес мамиле кылса, ошол эле сотко кайрылып биз өзүбүздүн укугубузду коргой алышыбыз керек. Дагы бир милдет ал мындай күчтүү армия түзүш керек, тышкы душмандардан сактап калыш үчүн. Дагы бир милдет полиция, милиция түзүш керек, ошол коомдук тартипти сакташ үчүн. Ошондой 3 милдети бар. Ал эми ага мындай түзмө-түз жарандардын 3 милдети бар. Биринчиден салык төлөш. Ошол салыктан президент айлык алат, депутаттар айлык алат. Ал мамлекеттик акча эмес, ал элдин акчасы. Ошол акчадан президент, мамлекеттик органдар бардыгы айлыгын алат, машина сатылат, техника жактан. Ошол тышкы душмандан мамлекетти коргош үчүн биз кандайдыр биз өзүнүн укуктарыбыздан чектөө кылып, 1,5 жылга, 2 жылга эркектер кызмат өтөт, же кызмат өтпөсө альтернативдүү службага өтүп туруп, акчасын төлөп турат. Анан эң биздин негизги милдетибиз бул соттун чечими менен мыйзамга сөзсүз баш ийүү. Ушул 3 милдет мамлекет жагынан 3 милдет, биз жагынан 3 милдет, ушул 3 милдет иштебесе мамлекет мындай толук кандуу иштей албайт.